Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен кечирим сурайм. Манас күнүнө карата дагы бир иш-чара болуп, анан келдим. Бар угуп коеюнчу сиздин докладыңызды депчи, анткени бул өтө маанилүү. Автордук укук деле бул адамдын эмгеги менен тапкан продуктусу да. Мисалы мен чет өлкөдө окуп жүргөндө ушуну билгенмин. 5 сөздү катар жазып бир китептен, ошону шилтеме менен авторун көрсөтпөй койсоң, окуудан чыгарат. Андан кийин сага көчүрткөн адамдын дагы эмгегин аннулировать этет. Анан ошол сабакты кадимде семестрге барып окуп, кайрадан тапшырып, андан кийин гана бааңды аласың. Анан сиз азыр айтып кеттиңиз, бизде эми билем, акын жазуучулар, мындай чыгармачылык тармакта көптөгөн автордук укуктарды ошол сиздерге барып каттап жүрөт. Өзүңүз айткандай, мына инновация жагынан, технология жагынан, нанотехнология жагынан кыргызстандыктар ойлоп тапкан, ойлоп табуулар барбы сиздерден каттуудан өткөн акыркы мезгилдерде? Ушуну айтып коюңузчу. Рахмат, Нуржигит мырза, абдан жөйлүү суроо берип атасыз. Бүгүнкү күндө мына 2 күн мурда 29-30-ында ярмарка идея деп биздин ойлоп табуучулар үчүн Кыргызстанда биздин сиздерге да чакыруу барса керек эле. Ошо ярмарка өттү да, деги эле биз эмнени ойлоп тааппыз. Ойлоп табуучулугубуз кайсы деңгээлде экен деп ошо Кыргызстандын бардык аймактарын катыштырганга аракет кылдык. Анан өзү негизи патент алган ойлоп табуучулук бүгүнкү күндө 2663 болсо керек патент алган. Бул жалпысы да. Жалпысы Кыргызстан боюнча. Бирок жаңы заманда, азыр жаңы технологиялардын заманы болуп атат, интеллектуалдык, искусственный интеллекттердин заманы болуп атат. Мисалы, өткөндө айттым, россиялык окумуштуулар кулактын протезин, бионикалык протезин жасап атыптыр да. Ошол эле мезгилде программный код жаза турган искусстволук интеллекттер иштеп атыптыр азыр, генетикалык деңгээлде, жана генераторлор мененчи. Ошол сыяктуу биздин ушундайлар барбы? Анткени илим билимден азыр аркада калып бараткандай болуп атабыз да. Эгер болсо айтып койсоңуз, коомчулукта сүйүнүп калсын, биз дагы бир үмүтүбүз жанданып калсын дегендей. Рахмат. Кыргыз патенттин алдында мамлекеттик инновациялык борбор бар. Ал жерде Фаблаб бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ошол жерде биздин жигиттерибиз, адистерибиз ошо кол протезин бүгүнкү күндө жасап жатышат. Жаңы сиз айткан технологиялар менен, өзгөчөлүк менен. Анан жана искусственный интеллект деп айтып атпайсызбы? Искусственный интеллект бүгүнкү күндө кече ярмаркабызда Разахов атындагы университеттин, менин билишимче 2-курсунун студенти болсо керек, ушундай бир жаңы табылгасы менен ошо искусственный интеллект менен жаңы презентация жасады да. Анын бардыгы керек болсо ошо Сколково жакшы, башка жактан келген биздин баягы спикерлерибиз мындай бир аябай суктануу менен угушту да. Демек, IT тармагында инновация жараткандар өтө көп. Анан ойлоп табуучулук кече баягы абдан эле көп эмгектер коюлду да, 700дөн ашуун эмгек коюлду. Эми академия науктан дагы, аймактардан дагы. Эми көп учубуз кур эмес, айтып атам го, да баса белгилеп айткым келет. Инновация IT тармагында инновация жараткан жаштарыбыз абдан көп. Эми мыйзамды билгендер өздөрү келип сиздерден каттуудан өтөт, автор катарычы. Бирок билбегендер үчүн, мисалы, ойлоп таап коюп, башка менен алек болбой жүргөндөр деле бар да. Бир жактан жөндөмү бар. Мисалы, Ньютон жөнүндө укканмында, ошончо нерселерди ойлоп тапканы менен 3 мышыгына 3 ой жасап берген экен. Бир ойдон деле өтсө болот да, туурабы? Эшикти оюп койгон экен да, 3 мышыгым 3 башка, бир чоң, бир орто, бир кичинекей деп, үчөөнө 3 башка, бир чоң, бир кичинекей, бир орто. Бир жагынан жөндөмү бар, бирок бир жагынан башкача ойлонгон кишилер болгон да. Ошол сыяктуу сиздерге келип каттуудан өтпөй тургандарды өзүңүздөр издеп таба тургандай бир механизмдер барбы? Эми андай баягы эл ичи өнөргенчи деп коет, өзүңүз айтмакчы. Эми элдин арасында ар кандай баягы таланттар бар. Бүгүнкү күндө сиз айткандай маалыматтар жетпеши мүмкүн. Анан ошондой эле биздин баягы ишкерлерге дагы товардык белгилерди дагы кечеңдетип алып аткандыгы мына бүгүн рынок талап кылып атканда анан түшүнүп атышат да. Ошондой эле сиз айткан баягы ойлоп табуучулукта каттабай жүрүшү мүмкүн. Эми биздин Кыргыз патенттин дараметине, баягы кызматкерлердин иш аракетинде биз бардык ошо катмарга жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Ушундай каттап койсоңор оюңарды, же ушу ишкерлигиңерге товардык белги алып койсоңор, себеби дүйнөлүк рынокко киргенде сөзсүз ошо баягы колуңда бүт жаратың болуш керек дейт го. Анысыңарындай ошо товардык белгилер дагы негизги баягы ошол баягы ишкердин бренди да, мындайча айтканда. Андай баягы өзүнүн брендин алдырып жүргенде учурлар болуп атпайбы? 20 жыл рынокто иштейт, а бирок ал акылдуу бир киши качан эле анын товардык белгисин каттатып алган. Анан 20 жылдан кийин келип каттайын десе,
ал кишинин товардык белгиси уже занят, мисалы үчүн да, эми баягы. Дагы бир эки суроо берейин. Мисалы, биздин жигиттер мыкты китептерди которуп атат кыргыз тилине. Байкасаңыз, кийинки мезгилдерде Хэл Элрод, Наполеон Хилл, ошол эле Роберт Кийосаки бардыгы Мен Жеки Чан деген китеп, Мен Малала деген китеп кыргыз тилине которулду да. Бирок аларды которуш кандай чоң иш, чыгарыш кандай чоң иш, чыгашалуу иш. Бирок дордойдо ошолор сатылып атат да. Мындай арзан, сапатсыз көчүрмөсү, арзан акча мененчи. Ушуларга каршы кандайдыр бир иш-чараларды кылып атасыздарбы? Жакында Кыргызстанда 10-чу антиконтрафакт форуму болуп өттү. Биз биргелешкен Евразия өлкөлөрүнө кирген өлкөлөр баягы жылда ушу өлкөлөрдө өтүп турат. Ошого да бөгөт коюу максатында, ушу контрафакттарга бөгөт коюу максатында ошонун ичинде сиз айткан ошо китеп пиратствосы дагы бар. Алар боюнча дагы бирдиктүү аракеттерди сүйлөштүк, бирок биздин аракетте азыр биздин управление дагы кошумчалап койсун, Ырыс. Кыска жооп берсеңиздер болот. Мен ооба жок деп айтсаңыздар деле болот. Ушундай факт болдубу? Чара көрүлгөн, жоопко тартылган. Сурооңузга чоң рахмат, Нуржигит Кадырбекович. Сиз айткандай, бул өтө чоң маанилүү нерсе. Бул контрафактлык же болбосо пираттык ошол китептер ар кайсы жерде сатылып атат. Бирок баягы мыйзамдарга карылсак, ошол эле баягы автордук укук жана чектеш укуктар мыйзамында, ошондой эле уголовный кодекс, ошондой эле кодекс о нарушении акта, бул жерде ушул эгерде автордук укук бузулса, ал жерде баягы кыргыз менен биз жөн гана регистрация кылабыз. Ал эми мисалы үчүн антимонопольный орган, мисалы үчүн судебный органдар же болбосо Министерство внутренних дел, же болбосо прокуратура. Ошол анда эмесе ички иштер министри орун басары сизге суроодо. Ушул автордук укукту бузгандыгы үчүн жоопко тартылгандар барбы Кыргызстанда? Ушул боюнча кандай иш-чаралар болуп атат? Саламатсыңарбы? Биздин статистика боюнча 2019-дан бери 5 иш козголгон экен. Быйыл болсо бир иш. Бул иштер топо арыз менен козголот, арыздын негизинде. Не негизинде? Арыздын негизинде козголот да, арыз жазылса козголот. Анан кийин кылмыш иш козголуш үчүн там ущерб крупный или особо крупный болуш керек да. Ошол 5 иштин канчасы аягына чейин чыкты? Быйылкы жыл козголгон иштер сотко жеткен жок экен. Ошол сотко жеткирсеңиздер, анткени мен өзүм жазуучумун, убагында обондор да чыгарганмын. Мен эсимде бар, студент мезгилде атайын бир альбом чыгарып, чындап спонсор таап, ошол мезгилде аранжировкаларын жаздырып, анан ойлоп кеттим, ошо менен байымды ойлоп турмун да. Анан жаздырып алып барсам, базарда өзүмө сатып жүрөт. Аябай бир жаңы таланттуу ырчы чыкты мен депчи. Эсимде бар да, студент мезгилде бир каражат тапсамбы деп ошондо ойлогон учурларым болгон эле. Ошону карап койсоңуздар, анткени чет өлкөдө буга өтө чоң маани берет. Мен Японияда окуп жүргөндө вьетнамдык бир бала CD-ге чыгарып ырларды саткандыгы үчүн окуудан айдалып кеткен. Ошончо перспективадан айрылып калды да. Бул эң жеңил жазасы экен. Эми тиянагында бир сунуш сизге киргизейин, эгер макул болсоңуз. Мен маданият министри болуп жүргөндө өзүңдү тааны деген долбоор ойлоп тапканмын. Эми ойлоп тапкам деп айтпайм, мындай баштаган элек да. Бул себептен дегенде биздин азыр жаш балдарды караңыз. Роналду ким билет өмүр баянынан бери, Месси ким билет, BTS деген группа бар, Blackpink, Майкл Джексондар. Кимиси кайсыл оюнга кайсыл шортасын кийип чыккандарынан бери билет экен. Кайсыл оюнда канча секундта кайсыл жерге гол киргизгенден бери билишет экен. Бирок ошол эле адамдардан Ырыспай Исаков ким десең, билбейт. Имашева ким десең, билбейт. Ошол эле Татуу Турсунбаеваны деле унутуп баратабыз мисалы. Анан азыркына Назира Мамбетова деген эжекебиз бар. Асылбек Өзүбеков ошолор менен жолугушуу кылып туруп жаштарга тааныталы дегенчи. Мүмкүн болсо ушул оригиналдуу идеялар менен сиздерден каттан өткөндөр болсо, биздин каармандар деген долбоор кылалы, элге журтка тааныталы, анткени бул улуттун духунун көтөрүлүшүнө аябай маанилүү экен да. Бизде да ушундайлар бар деп. Мына Белес автобус чыкканда кандай сүйүндүк турабы? Баягында бир Тулпар деген бир машина ойлоп табылды деп өзүнчө сүйүнгөнбүз. Ушул багытта чогуу иштейли, мен сиздерге жардам бергенге даярмын. Блогерлер менен чогуу. Макулсузбу ушуга? Албетте. Азыр эле бир замыңызга тапшырма берсеңиз, ошону бир кагазга түшүрөлү дагы чогуу иштейли. Бул сиз үчүн чоң аброй, чоң жакшылык болот. Ички иштер министрлигине дагы мындай иштеш жеңилирээк болот да ошондо. Арыз менен бара бербей.